Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биздин бүгүнкү жаңы мезгил саясий партиясынын ички жана тышкы мигранттарынын үй куруучуларынын агрардык реформа борбору жаңы мезгил саясий партиясы бүгүн ошо калкка кайрылуубузга объективдүү жана субъективдүү шарттар болду, себеп болду десем жаңылбайм да. Анткени мен партияны айтып кетсем, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн 2006 жылы жаңы мезгил саясий партиясын Аскарбек Базаркулов деген адам түзгөн, өзү агрардык адам болгон. 2010 жылы ал киши ошол бул дүйнө менен кош айтышып каза болуп калгандан кийин партия 2014 жылы кайрадан ошол партияны 4 жыл партия жетекчиси калганына байланыштуу 2014 жылы ошол мен өзүм ушу партияны өткөрүп алдым. Өзүм образованием тарыхчы болгондугуна байланыштуу элдин социалдык көйгөйлөрү, ушул биздин Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларга мен баягы кайдыгер карай алган жокмун да. Анткени ошол биздин партиянын курамында биздин Кыргызстандын эң баягы жакыр адамдары келип кирген деп айтсам жаңылышпайм. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда 80% адам жакырчылыкта жашайбыз. Аны биз танбашыбыз керек, ал нерсеге биз намыстанбашыбыз керек. Ошол өзүбүздүн басып өткөн эгемендүүлүк алып, басып өткөн 29 жылдын ичинде биздин Кыргызстан көптөгөн нерселерди башынан өткөрдү. Өткөрүп атат, өткөргөн атат. Биздин жаңы мезгил саясий партиясынын ошол аялдар коому бүгүн чыкканына мен биздин дагы ошол Кыргызстандагы болуп аткан баягы шарттар, болуп аткан өзгөрүүлөр бизди түшөлтүп үйүбүзгө жаткызбай атат да. Кандай кылсак ушул ата-энелер, апалар жүрөктөрү сыздайт экен. Кандай кылсак ушул токтойт, эмне кылабыз деген жана өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ушул бир жумадан бери көзүнөн айрылып атышат, буттарынан айрылып атышат, ден соолугунан, орто жашап калгандар, көбүнчөсү жаштар. 2 жаш баланын өмүрү кетти, өмүрү кыйылды. Алардын бир туугандары, ата-энеси көздөрү жашка толуп эмне деген гана күндү көрүп атат. Ошолордун бардыгына биз кайдыгер карай алган жокпуз. Урматтуу кыргыз элим, ошол кай жерде ырыс кетсе, ошол жерден кут да качат, бардыгы качат. Биз ошол Кыргызстанга баягы тынччык тап келүүчү эле, тынчтык эле болсо экен деп атабыз да. Эми бардыгын түшүнөбүз, саясий партия болгондон кийин бардыгын түшүнөбүз. Тиги легитимсиз, бул легитимсиз. Анда легитимсиз болсо 29 жылдан берки биздин Кыргызстандын басып өткөн жолунун бардыгы легитимсиз деп мен айта аламын. Кетип атышат, кайра келип атышат. Мынакей бул шайлоодогу жанагы 2 партиянын, 3 партиянын өтүп кетиши элдердин кыжырын кайнатты деген эмес. Бул ушул убакка чейинки баягы жара толуп, ошол жаранын жарылганы эле араң турганда, бул жерден эч кандай бул шайлоо деле, шайлоо бир 40-50% болгону менен бул жерде баягы пандемия болуп кетти. Элдердин кыжырынын келгени ушул пандемия учурунда Кыргызстанга келген жардамдар каякта? Кыргызстанга ушунчалык очойгон донорлордон акчалар келди. Алар каякта? Ошонун бардыгын кыргыз элим карап турат. Анткени биздин жашоо ушунчалык татаал болгондуктан мигранттарыбыздын келиши, алар ошол башка шаарларда жыргагандан жүргөн жок. Алар ошол башка шаарда эшик шыпырышып, туалеттерди жуушуп, алардын жаман сөздөрүн угушуп, мигрант болушуп, ошол жакта 29 жылдан бери күн кечирип келишүүдө. Ошолордун бардыгы Кыргызстанга келишти. Азыр мынакей өзүңүздөр караңыздарчы, көрсө жаштарыбыз кетип аткан экен да. Мына залдын ошол азыр мына биз Ала Тоо аянтынан келдик. Анткени биздин офисибиз ошол жерде Элбиристе жайгашкан. Канча киши көп ошол жерде. Канчалык киши көп. Мына дагы ошо өз офисибизди талкалаттык. Өткөндө мен бир кайрылуу жазадым эле. Ушул эмне себептен талкалап эле ошол жерден эч ким жооп бербейт. Өкмөттүн мойнуна түшкөн иш болуп атат.
2010 жылы білесіздер, талқыланғанда, ойын талқыланғанда, сум талқыланғанда, ошол жерден жанагы өздөрү менен жанагы предпринимательдерчи, ошондо канчасы муунуп бөлүштү, канчасы веналарын кесип бөлүштү. Анткени алар ошол акчага кредит алышканда, кредит алып, ушу кредитти мен кантип төлөйм деп, ошол учурда мародерство болуп, кандай деген өздөрүнүн товарларын алдырып жиберишип, ошол жерде канчалаган предпринимательдер кайтыш болушту да, өлүштү. Мен көп уктум да, ал секрет бойдон калып атты. Анан ошол тас кейпибизге азыр түшпөс үчүн биз апалар өзүбүздүн үнүбүздү Кыргызстанга жеткирели дедик. Балдарыңыздарды үйүңүздөрдө кармаңыздар. Анан атка минерлер, сиздер ойлонуңуздар. Бул шайлоо менен эле, бул мындай болду эле, бул тигиндей болду эле деп, өзүңөрдүн жанагы жеке амбицияңарды жогору коюп туруп, элди курал кылып туруп, элди эмес, ошол кичинекей 10-11 класстагы бүтүп аткан балдарды, студенттерди астыңарга фон кылып туруп, курал кылып туруп, алар өлгөндөн кийин аркасында силер калып, кайсы бетиңер менен жүрөсүңөр деп айткым келет да. Кайрадан элдерди чогултуп, Анан мен тиги саясатчы мындай, бу саясатчы мындай дегенден алысмын. Мен адамдык сапаттары болсо, эгерде биз Кыргызстанга демократиянын эң жакшы үлүшүн, эң жакшы түшүмүн себели десек, ошол саясатчылар ушул учурда аябай эсиң барда этегиңди жап болуп, мына койду, Садыр Нуркожоевич шайланды, болду. Биз Кыргызстан президентибиз бар, парламент шайлаган легитимдүү премьерибиз бар, мына бираз Евросоюздун катарына кошулуп атабыз да. Эгерде бизде дагы деле чаң тополоң боло берсе, президентибизди кетирип тыңсак, легитимсиз премьерлер шайланса, анда биз Кыргызстан деген атыбызды, өлкөбүздү жоготуп алуу коркунучунда турдук да. Бири-бирибизди аябай жакшы мындай сыйласак, бири-бирибизди мындай саясатчыларды айтат элем менчи, бул жер базар эмес депчи. Бул жер базар эмес. Ошондуктан мен кийинки парламентке базар эмес, саясатчы көрө билген, ушул биздин Кыргызстандын кийинки турмушун көрө билген жакшы акылман адамдар, байкелер, инилер, эжелер, сиңдилер келсе экен деп, Кудайдан миң мерте тилеп чыктым да ушуну. Анан баягы өзүм саясатчымын, бирок илхам бардык жерде келет экен. Эси илхам келет экен, мен азыр окуп берейин дедим эле, бирок ушул күндө мага келип, Рита, эмне кылабыз, кандай кылабыз деген бизден ушундай көп адамдар бар. Нарын областынан келген, ошол жакта биздин айымдарды башкарган, биздин ушу Нарын областында штабтарыбыз бар, ошол жакта айымдарды башкарган, биздин Бишкекте дагы ошол айымдарды башкарган. Клара эжеме, сиз өзүңүз саламатсыздар, кыргыз элим, айланайын кыргызстандыктар. Биз бул трибунага чыкканыбыздын себеби сиздерге кайрылат элек. Ушу энелердин атынан, ушу бир туугандар, балдарыбыз, кыздарыбыз, жаштар айланайын өсүп келаткан. Ушу силерге кайрылат элек. Шаарыбызды талкалаганда биз эч нерсе пайда таппайбыз. Шаар талкаланса өзүбүздүн карапайым элдин эмгегинен кетип атат. Ушуну туура түшүнөлү. Байын күсүндө ак үйдү талкалап атабыз. Ак үйдө эмне күнөө? Ак үйдү талкалагычакты анын ичиндегилерден өзүнө жараша жооп алыш керек болчу. Мен силерден суранарым ушул мародерство болбосун. Ошол мародерстводон жасап аткан жана соода саттыктагылар деле бизге окшогон карапайым силердин энеңер, эжеңер, бир туугандарыңар ушундай бир тартипсиздикке келбейли, эл журтка чет жактагы чет мамлекеттерге биз шылдың болбойбу, мына өзүнүн элин, өзүнүн жерин талкалап атышат, өзлөрүн өзлөрү тоноп атышат деген кептен алыс бололу. Ушуну суранып атам. Азыркы могу талкаланып аткан иште биз жана айтып отургандай муну ким төлөйт? Ушуну. Эми ушу талкаланган ак үйдүн ичиндеги, Илибирстеги жана башка жердегилердин бардыгын дагы эле мамлекеттин мойнуна салып койгондо, мамлекетибиздин өзү жарды экенин өзүбүз жакшы билебиз. Калп эле ошонун баарын мамлекетке өтөбүз. Ушунун баарын жолдогон, ушунун баарын ишке алып, ошо балдарды алдыга салып алып үндөгөн, ошо жанагы атка минерлер, ошолор өзлөрү чөнтөктөрүнөн төлөп койсо, ансы эле шайлоого канчалаган каражаттарды чачып атышат. Андан көрө ошолор төлөп койсо, элибиздин аброю көтөрүлүп, жок дегенде карапайым элдерге көп жардам болот эле. Сиздерден суранам, айланайын жаштар,
ачууга алдырбагыла, ар кимдин сөзүнө кирбегиле, мародерство жасабагыла, тынччылык болсун. Эми Кудайым берсе, баардыгын закон алдында иш жасалса, мына өзүңөр көрүп атасыңар, эми закондуулук иш болсо, биз дагы эле алдыга жылабыз деп биз үмүттөнөбүз. Ошон үчүн тартибибизди сактайлы, айланайындар. Энелердин атынан суранып атам, ушу тынчтык келишимде жакшынакай тынч жашайлы. Ошол мен айтып атам, ошо түштүк жергесинде суу самырда, ушул биздин чүйдө ошо аялдардын комитетинин төрайымы ошол эжебиз келип отурат. Ошо эжебизге да сөз берип коелу. Мырза эжебизге. Саламатсыңарбы, кыргыз элим, кыргызымдын тынчыкма атка минерлер, кур намыска алданбай, ар намысыңарды сактагыла, намыстуу болгула. Кыргыз эли бизге душман эмес. Булар өзүбүздүн бир туугандарыбыз, куда сөөгүбүз, эжебиз, атабыз, сиңдибиз, инибиз, бала бакырабыз. Мен ошолордун алар силерге ага сиңди болуп, куда сөөгү болуп тургандан кийин бир жүктүү, бир эмеге келип, акылга келип, бири-бирибиз менен акылдашып кеңешип туралар. Булар силерге душман эмес. Өзүңөрдүн балдарыңар, өзүңөрдүн эмеңер. Мына энелерди көрүп, мен ошо энелердин атынан келдим. Кечээ күнү мына өзүмдүн эле бир тууган жыйеним милиция болуп иштеп туруп, башынан жаракат алыптыр, таш менен уруптур. Ошонун энесин көрүп туруп, сыздап туруп, биз келип отурабыз. Анан эч качан бири-бириңерди эметпегиле. Булар өзүңөрдүн тукумуңар. Эгерде сырттан келсе, кол салса, ошолор менен кармашып, ошолор менен намысыңар кайда силердин? Байлыкка, эмеге кызыкпагыла да. Адам деген бир өлөт. Адамдын сөзүнөн бир сөз чыкса, ошону аткарып, эр жигиттер кылычын алдына туруш керек. Балдарды алдыга салып коюп, жаш балдарды артында жүрөсүңөр. Мына нарындан келди, Оштон келди, жаш балдардын баарын алып келипсиңер. Ар бир партия, эми ал партиялардын аттарын да билбейт экен, бирок балдардан угуп атам. Эшикте талада калды, суукта калышты, тамак ичкен жок. Мына биз чай берип, биз эме кылдык. Алардын баары кетерге эмелери жок. Үйүндө энебиз ыйлап атат деп, баягы биз чай берип, тамак берип атсак сыздап турду. Ошолорду токтоткула. Силерге кайрыларыбыз ошол, аман эсен болгула. Эметкиле, ынтымакка келгиле. Акылдуу атка минерлер ынтымактуу болгула. Ынтымакка келип, өзүңөрдү өзүңөр кармагыла да, биримдикке келип, бир эмеге келгиле. Бир эл, бир жерсиңер. Эме силерден суранарым ошол, ар бир ынтымакка келип, баарыңарды башыңарды бириктирип, тынччылык болгула. Эми максатта уюштурдуңуздарбы? Ошол максаттарга жеттиңерби? Жакшы суроо. Бул партиянын 2006 жылы ошол баягы Минюстан атайын өтүп, ошол жерден каттоодон өтүп, Аскарбек Базаркулов деген адам уюштурган баягы партия айтып тургандай, Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын агрардык реформа борбору жаңы мезгил саясий партиясы. Бул ички жана тышкы мигранттар болгондо Союз тарап биздин 7 дубамдан элдин баардыгы агылып ушул Бишкекке келип башташты. Анда Фрунзе Челего. Бишкекке келишип, ошол жерден баардыгы эле үйгө муктаж болушуп. КДК түзүлүп калганда ошол киши, ошол КДКда жүрүп, 70 жылдын ичинде Кыргызстандын баардыгы окумуштуулары дагы, окууну бүткөндөрү дагы баардыгы кыргыз айылдарына айдалышып, анан баягы Союз тарагандан кийин баягы баардык интеллигенциянын баардыгы ушул баягы борбор ушул билимдин башаты деп ушул жакка келишип, балдарын ушул жерден окутуп, баардыгы тең квартираларга жашашып тургандар, жер басуу алуучулуктар күчөгөн. Бул жерден Аскарбек Базаркуловдун бир максаты ушул болчу. Ошо жер басуу алуучуларды токтотуп, мыйзамдуу түрдө жерлерди алып берүү болчу. Анан эмне себептен мага да ушул суроо аябай көп берилет, ушул партия дагы деле сакталып келесиздер деп. 2007 жылы биздин партияда биз Ак Жолдон дагы көп адам болгон. 72 000 статистикага айтканда 72 000 дегенде биз баардыгыбыз кол чаап аябай ушунчалык ой ушундай көп экенбиз деп. Анткени биздин курамыбызда 2 благотворительный фонд,
38 НПО бар болчу ошол учурда. Ошол 2 благотворительный фонд 38 НПОну кошуп туруп, аялдардын эркектерин кошуп туруп, ошол учурда Аскар Базаркулов жаңы мезгил деген, кой ушулар менен жаңы мезгилди куралы деп туруп, ошол партия түзүлүп калган. Жаңы мезгилге жетеличи, ушул эскини таштайлычы депчи. Анан 2008 жылы мен 2008 жылы сиз жанагы максат кандай коюлду деп атпайсызбы? 2008 жылы ушул партияга 2008 жылы 30 декабрда жаңы мезгил саясий партиясына 150 гектар жер берилсин деп чыккан. Бир партияга ал жак чыккан эмес. Анткени жаңы мезгил саясий партиясынын курамындагы карапайым адамдар экенин билип туруп, ушул указ чыккан. 150 гектар жер жаңы мезгил саясий партиясына чыктын деп. 2008 жылдан бери ала албай жүрөбүз. Ошол жерлердин бардыгын 2008 жылдан бери ала албай жүрөбүз. Ал аз келгенсип мынакей 2008 жылы 30 декабрда өкмөттүн токтому менен, башкача айтканда Чудиновдун токтому менен 500 гектар жер чыккан. 250 гектар Семетей Интерге, 100 гектар Бишкек шаарына, 150 гектар жаңы мезгил саясий партиясына. Бишкек шаары, Семетей Интер 2008-2009 жылы алышып колдоруна кызыл китептери менен жер таппай жүрүштү. Бирок 2018 жылы майдын 15-inde партиядагы элдерди чогултуп, элдерден деген взнос алып атат деген жалган жалааны мага жабышып туруп, взносту мага жабышып туруп, 2018 жылы 15 майда мени камакка алышты. 1 жыл 10 ай дегенде мен ошол райондук деңгээлдеги камактан чыга албай келдим мен. Райондук деңгээлде ушул дайыма сот отуруму болгондо 50-ден 60-тан менин мүчөлөрүм келип, Сулайманова Рита Абдыкадыровна чыгыш керек деп туруп, 2020 жылы 25 февралда мени актап чыгарышты. Анткени Чудинов коебу, кимиси коет, өкмөттүн токтому аткарылыш керек. 150 гектар жер бизге берилиш керек. Азыр ошонун үстүндө иштеп атышат. Эч убакта мен тиги жаман бу жаман дебейм. Ошол өкмөттүн токтому аткарылганда социалдык жарылуу эч убакта болбойт. Өкмөттүн токтому аткарылганда эч убакта элдер бул жакка келбейт. Закон, мыйзам иштегенде гана биз оңолобуз. Закон, мыйзам иштебесе, биз ушундай болуп кыргыз өкмөтү, кыргыз эли жоголобуз. Сиздер бүгүнкү пресс-конференцияга бүгүнкү кырдаал боюнча келдиңиздер да партиянын тарыхын айтып бергениңизге рахмат. Сиз сурагандан айттым. Кечээ күнү жаңы шайланган премьер-министрди ийгиликтүү деп табылды. Президент болбойду. Бүгүнкү акыбалга сиздер кандай карайсыңар? Бүгүн да аянттар ызычуу болду. Так, кечээ күнү кечирип коюңуз, мага жеткен маалыматтар боюнча кечээ күнү Садыр Жапаровго кол коюлган эмес. Кечээ күнү легитимсиз болуп калган. Анткени өзүңүздөр билесиздер, уже биздин мурунку парламент, 6-чакырыштагы парламент мындай аябай бут тозуулар болуп атат да, 61 киши деп коюшат, кайра доверенность менен берилген 5 киши калып калды дейт. Мына Айда Касымалиева чыгып атпайбы? Анан бул жерде мен мынтип ойлойм да, бүгүн азыр жаңыда уктук, саат 11-де кол коюптур деп. Эми кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, бирок ушунча эл, ушунча 20 миңге жакын эл колдоп тургандан кийин коюлса болот го, легитимдүү болот го деп ойду ойлоп атам да. Легитимдүү болот го. Анткени бир эле парламент чечип кой. Парламент эл өкүлдөрү да. У меня вопрос такой. Если это ваша партия мужчины, и почему вы не участвовали в этих парламентских выборах? Эң туура суроо Райже. Мен быйыл 2020 жылы 25 февралда СИЗОдон чыктым. Чыгып, анан мен юристтер менен да акылдашпаптырмын. Ушунчалык депрессияга ушундай түшкөндүкмөн, юристтер менен акылдашсам болмок экен, мен чыга берсем болмок экен шайлоого. А мен ойлодум, судимыз бар эмес беле менде. Мен чыкканга болбойт го деп съезд өткөрүп, ошондо как раз пандемия учуру болуп аткан, съезд өткөрүп, бирок легитимдүү түрдө 850 кишиден мына кызым биз онлайндар менен өткөрүп туруп, Казакбай азыркы учурда Айжан Казакбай кызы. Мен только президиумдун немесимин, председателимин. А негизи лидер Айжан Казакбай кызы. Ошондуктан биз ушундай нерселерибизден бара алган жокпуз. Экинчиден мен көрдүм ал жака кандай адамдар барып атканын. Чынын айтыш керек, 100% катышкым келген жок. Азыр кырдаал экскурсия барасыздар
Эми азыр кырдаал өзгөрүп Барабыз. атат. Биз баардыгыбыз мынакей азыр бүт региондордон келип башташты. Офисте толтура киши болуп атат. Эмнеге биз чыкпайбыз? Эмнеге мындай баралы деп чечип атабыз. Вы хотели что-то добавить, да? Я так поняла по поводу Садыра Джапарова, да? Мындай да эгерде бизе мамлекетибизде жанагы закондуулук жакшы иштеп тартиптүү убагында ошо лифтин кылып койсо Садыр Жапаровду мүмкүн эл чогулмак эмес мынчалык. Ошон үчүн гана ушундай иш болуп атат деп ойлойбуз. Эми азыркы учурда биз балдарды адам ошо чогулуп аткан балдарга кайрылат элек дагы эле. Айланайындар эми ушинтип илигитимдүү болду. Эми ушу чогулуп ушул жерде ызы чуу болбой жакшынакай үй жайыңарга тарап өз оокат тиричилигиңерди жасагыла деп анан чоңдордон суранат элек. Ушул элди курал кылбай жакшынакай типте ушу закондуу түрдө иш алып кетишсе деп. Ар бир партиянын артында миңдеген, 6000, 10.000 деген кишилер бар. Ар бир партия ошо өзүнүн балдарын, өздөрүнүн эмелерин тыйса, мындай пикет деген эме деген болбойт. Өзүбүздөн кетип атат. Негизи эле партиядагылар мына 16-20 канча партия бар экен. Ошолордун ар бирин эсептегенде эле өзүнүн жаш балдарын тыйып, өзүнүн мындай пикетке чыгарбай, ар бир эната, ар бир партия өздөрүн тыйса, буга мынчалыкка барбайт болчу. Азыр ошол өздөрү күйлөп алды да, жаш каны союк балдардын баарын өздөрү үгүттөп алышып, эми токтото албай атышат чындыгында. Бирок энелер, аталар жана партиялаштарыңар бири-бириңердин атка минерлер баарын токтотсо болот. Бул колдон келет. Бул өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн энаталар. Менин кайрылып кетерим ушул. Дагы можно? Да, пожалуйста. Вот это, Мен то, что вы вначале говорили. Мен кайрылып кетерим ушул Бишкектеги шаардык кеңешке кайрылып кетет элем да. Анткени митинг өткөрөрдүн астында булар мэрияга барышып митингге уруксат алышат, уруксат кагазын алышат да. Ошол уруксат кагазын ошо өткөндөгү болгон тополоңдо кимдер алышты? Ушуну шаардык кеңеш өздөрүнүн ушуну аябай баса белгилесеңиздер, шаардык кеңеш ушуну аябай өздөрүнүн эмесинде коюп, жыйынында коюп, ушуга бир закон чыгарса. Ким ушул немеге катышып, тополоңго катышып, кайсы партиялар катышып, анан ошолорго салса, баягы неменичи, налогтучу, мына бул жерде мына биз азыр көрүп атпайсыңарбы? Ошол жанагы таштар талкаланып атат да. Мына күндүр түндүр ошол жерде жумушчулар иштеп атат. Алар бекер иштеген жок. Алардын эмгек акысы. Ошол жердин талкалангандын баардыгын калууна келтириш үчүн канча деген акча өкмөттөн жумшалып атат. Пенсия алыш керек. Бизде мына азыр өкмөт аябай эмеде туруп атабыз да, мынакей кыйын кырдаалда туруп атабыз. Тиги партиялар болсо аябай акчалар көп экен. Ар бир жараныбызга 2-ден 1000-ден таратып бердик деп айтып атышпайбы? Калк айтса калп айтпайт дейт. Акчалар көп экен анда ошол партиялардын. Элдерде ошо анда жанагы немени талкалаган жерлердин кайрадан калууна келтирип койсун. Ушуну шаардык кеңеш аябай бир чогулушка салып туруп, ушу жөнүндө өздөрүнө бир закон катары калтырып коюш керек. Бул азыркы парламентке эчтеке айта албайбыз. Кийинки парламенттерге барып калсак ушул маселени көтөрөт элем да мен. Анткени бул неге ак үйгө кирип кетет, аны талкалайт, ак үйдүн ичин восстановить этиш үчүн канча деген акча чыгым керек. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздики Илбирсте, маңдайыбызда күйүп кеткен прокуратура турат. Мына 10 жылдын жүзү болду. Ага эмне деген чыгым керек? Жашынакай болгон прокуратура турат, күйүп турат, ошол бойдон турат. Мына ага чыгым жок. Биз аны алып келиш үчүн ал жерге бир 2 миллион доллар кетиш керек жөн эле. Аны восстановить этишибиз керек. Ушул ушуну аябай караш керек да. Ушул мыйзамды аябай караш керек да. Анткени ошондо гана партиялар коркуп калышат да. Мен момунча баланы алып чыксам, биз билбейбиз. Ал может минтип чыгышыкпа, бул менин балам эмес деп. Жок, сиз шаарга кайрылдыңыз. Мен момчанчыда момдай жыйын өткөрөм деп. Пожалуйста, төлөп коюңуз деш керек. Да, полностью отменяю. Да. Нет, не верховный, это районный. Да, все. Вас просто оговорили, да? Да. Вы правы.
Ал эми бүгүнкү дагы бул жөнүндө эмне айткыңар келет? Мына дагы ушу сиздер пресс конференция берип аткан учурда аякта эски аябтагы митинг жүрүп атат. Бүгүнкү кыз алды эле азыр өзүбүздүн балдарды өзүбүздүн немелер ошол эле партиянын неме жетекчилери ошолор токтотуш керек, ошолор эметиш керек. Алып келген ошолор да, балдар өздөрү чыккан жок да. Мына бирөө жетектеп келип атат да. Ошолор токтотуш керек ошону. Бүгүнкү кырдаал, кечирип коюңуздар, бүгүнкү кырдаал боюнча мындайда азыр көпчүлүк адамдар баягы саясий баягы айдыңда саясий талаада жүрөбүз. Бирок карапайым адамдар көпчүлүгү түшүнбөйт да. Анткени мен мынтип айтат элем да, эгерде биз азыр кол коюп президентти кетире турган болсок, биз анда баягы башы жок адамдай болуп калабыз да. Эгерде биз азыр Садыр Жапаровго баягы легитимсиз кылып жасасак, биз анда эки колубуз жоктой болуп калабыз да. Кантип жасайбыз, если өкмөт иштебесе? Ошондуктан биз ушуну кыргыз элим эч кимге тартпаймын мен. Кыргыз элим ушуну туура түшүнүшүбүз керек дагы. Ошол кийинки парламенттик 7-чи сазывдагы парламентке чыгыш үчүн чыкканга чейинки ушул президент калып өзүнүн ордунда иштеп, анан кийинкиге өткөрүп берсеби деген оюм да. Бул биздин партиянын жаңы өзүбүздүн оюбуз да. Анан бир кечирип коюңуздар, бир 3 сапыр түндө эсиме келди эле, окуп койсом болобу? Тукум курут болуп кетпе кыргыз элим деген темада. Кайран эл ай караңдаган, канча сапар өз жолун таба албаган, кызың чыкты кыйсыпыр кылган элди, кыз сөзүнө ишенген балаң жаман. Мыйзамдуулук талаасын ойлогондор, мышык чычкан түнкүсүн ойногондор, маарага элди жеткирбей ит кылдыңар, мансап менен акчага тойбогондор. 2-3 беттүү уятсыз жүздөр чыкты, элди ойлобос жашыруун күчтөр чыкты, кайра өрттөлүп ак үй турат, канга тойбос жаз менен күздөр чыкты. Бир келесоо айынан эл кырылып, бирдеме укса аянтка эл тыгылып, эч күнөөсүз уландар мерт болушуп, энелердин жүрөгүн айрып, жаш сыгылып. Тул чокуда дайыма турган менин кыргыз элим, турун таап мамлекет курган элим, турпагыңа мурасың калтыра албай, тукум куруп болуп кетпе курган элим. Кечирип коюңуздар.